Жылмаю адам баласына эң сонун бир маанайды, ошол эле учурда башкаларга жугуштуу нерсени алып келет экен. Мына ушул таңды жылмаю менен баштаңыз дейли, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кел чай ичели программасы башталып турган учур. Баарыңыздарга кутман таң, кыргызстандыктар, урматтуу замандаштар, мекендештер. Бул убакыттарда 2 саат сиздер менен биргеликте бололу деп шашып, биз дагы жумушка келип калдык. Баарыңыздарга жакшы, ийгиликтүү күн болушун каалайбыз. Жогоруда айткандай эле, келиңиздер, жылмаябыз, жакшы бир убакыттарды сонун өткөрөлү. Бул убакытта 2 саатта эфир адам кылууга кызматыңыздарда болом. Жана бүгүнкү эфирибизди кызыктуу кылып өткөрөлү. Сиз мага жардам бериңиз болгону экран артында колдоп, коштоп, биздин эфирди көрүп отурган болсоңуз гана ошол жетиштүү болот. Урматтуу телекөрүүчүм, биз болсо программабызды ачык деп жарыялайлы. Көрсөтүүбүздүн башкы демирчиси Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу жана бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөрү үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Леми программабызды уланталы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер күткөн саат убакыт келип жетти. Ал эми бул саатта биз адаттагыдай сиздер билгендей эле келген коногубуз менен маек курабыз. Бүгүн бизде конокто өзгөчө таланттын ээси, көптөгөн эл аралык сыйлыктардын лауреаты, конкурстардын жеңүүчүсү Ислам Акматов бизде конокто. Кош келиңиз. Саламатсызбы? Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Кандай келип алдыңыз, эл журт менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Баарыңыздарга ийгилик. Жакшы күн болсун, Жакшылык болсун. Келиңиз, анда көбүнчө чыгармачыл адамдарды ошол уйкуга тойбой жүргөнүн угабыз да, сизде да ошондой болуп аткан окшойт азыр. Негизи эле чыгармачыл адамдар өзү уйкучу болушат. Көбүнчөсү эле. Уйкудан энергия алып анан чыгармалар жаратышат окшойт, Ооба. Мен угушум боюнча чыгармачыл адамдар, мисалы, ырчыларды алсак, ошол 10 саат укташ керек экен да. 10 саат уктаганда ошондо ырчы деген эс алат экен да. Үндөгү связка деп коет го, ошол связкалар эс алат экен. Анан дагы бир угушум жанагы биздин дүйнөлүк жылдызы Mariah Carey 15 саат уктайт экен. 15 саат уктайт экен. 24 сааттын 15 саатын уктайт ал, 15 саатын уктайт экен. Мен ошол чынбы калппы ошону билбейм, бирок мен ушундайды уктум да. Сизчи канча саат уктайсыз? Мен где-то 8 саат уктайм. 8. Кээде 8 саатта жетпей калат да, маргандай болуп калат да. Бирок 10 саат уктасаң, мындай эс алып каласың да. Чынында эле ошондой деп ойлойм да мен дагы. Жакшы, эң сонун. Анда Ислам байке, айтсаңыз, эмне жаңылыктарыңыз болуп атат азыркы учурда? Кандай жаңылыктар менен биздин көрүүчүлөрдү бөлүшөт элеңиз жаңылыктарыңыз менен? Эми ырчын жаңылыгы баягы эле жаңырлар. Жаңыр жаздырып атасызбы? Жаңыр жаздырып атам, ооба. Ретро стилинде бир ыр жазып атам азыр. Анан клип тартайын деген ойдом. Бирок азырынча мен өзүм кичине сыркоолуп калып, үнүмдү, связкаларды отургузуп алдым да. Ошол байланыштуу кичине азыр токтоп калды жумуштарым. Ырыңыздын аталышы кандай? Ырымдын аталышы Арманым. Арманым. Ырдын темасы ошондой деп чыгарайын деп ойлоп жатам да. Сөзү, обондору кимге таандык? Сөзү обону Берик Тажыбаевга таандык. Мен ал ырды Казакстандан сатып алдым. Сатып алдыңыз? Ооба. Ырды Казакстандан сатып алдым, бирок бияктан ошол Акбар Кубанычбеков сөзүн которуп берди кыргызчага. Ошол анан ойлоп атам ырдын
аталыштын темасын ушу арманым деп коеюн деп атам да. Жакшы. Ислам мырза, мындай суроо бергим келип атат да. Негизи баягы азыр ырчылар көбүн эсе мындай жан талашып иштешет го. Бир ырдын артынан бир ыр, экинчи ыр. Сизде мындай ушу чыкканыңыздан бери байкайбыз да, өтө көп жан талашып деле чыгарып бербейсиз, Ислам Акматов деген аттагы өчпөйт, дайыма улам бир чыгарманы чыгарып турасыз дегендей жай баракат иштейсиз да. Өзүңүздүн мүнөзүңүз ушундай го, Өзүм мүнөзүм ал өзүм мүнөзүм мындай, ошондой эле негизичи. Токтоороксуз, Токтоомун. Кандай десем, орусча айтканда количествого иштебейм, а качествого иштейм да. Анан ыр мисалы жакса, өзүм баягы жүрөгүм жакса дегендей, обону жакса, сөздөрү жакса, ошону иштейм да. Эси ыр жакпай калса, мен аны жактырбайм. Эми көбүнчө ырларды негизи эле мен көп жактыра бербейм да. Анан жакшы бир ыр чыгып калса, ошону чыгарам да. Ошон үчүн көп, чынында эле көп ыр чыгара бербейм окшойт мен. Азыр мисалы ачыгын эле айтканда, той үчүн жаздырган ырлар көп болуп атат, ырчылар көп болуп атат дегендей, ал жакты да карабайсызбы? Азыр чынында эле баягы биздин шоу-бизнес, биздин эстрада мындай көбүнчө тойский ырлар көп болуп кетти, чынында эле. Мен тойский ырлардан кичине алысыракмын. Бирок тойго негизи чынында эле мындай тойский ыр чыгарыш керек. Тойго барганда шаңдуурларды чыгарыш керек. Тойдой өчүш керек дегендейчи. Анан бирок негидир мындай тойский ырлар мага көп жараша бербейт экен да. Мен өзүм келинчегим да айтат, сага тойский ырлар көп жарашпайт экен, мындай эле жөнөкөй эле ырларды ырдай берчи деп мага совет берет да негизи. Тойлорго чыгасызбы, негизи өзүңүз жакшылыктарга чакырышабы? Ооба, чакырышат. Акта эми кандай десем, бир-эки тойский ырдап коем, анан мындай көбүнчө Өзүңүздүн стилдеги ырлар? Өзүм стилимде зарубежный ырларды ырдайм. Батыш ырларын ырдайм. Акыркы жылдарда ошо Кыргызстанда жандуу ырдоо боюнча жакшы бир буйруктар чыкпадыбы? Жандуу ырдай бересиз каалаган жерде? Жандуу ырдай берем, мен ар кандай ситуация болуп калат. Кээде үн жакшы болуп калат, кээде үнүң чыкпай калат дегендей. Бирок жандуу ырдаганга ар дайым даяр болуш керек ырчы, мен ойлойм. Мисалы, тойканаларга барганда кандай, бизде шарттар жакшы эле түзүлүп атабы? Тойканага барганда жок, ар кандай болуп калат. Аппаратура кээде жакшы чыгып калат, кээде жаман чыгып калат. Эми ырчы деген ошого карабастан мен ойлойм, жандуу ырдаш керек. Желательно деп коет го, жандуу ырдаш керек да. Бизде мисалы башка чет өлкөлөрдө, мисалы мен билем, Америкада кайсы жака ырчы барбасын, ошол жерде ар дайым жандуу ырдайт да. Аларда фонограмма деген түшүнүк жок. Аларда фонограмма деген эми баягы телевиденияларда балким ырдашы мүмкүн, фонограмма, мисалы телевизионный бир передачалар болсо жандуу фонограмма ырдайт, бирок башка жерлерге барганда сөзсүз түрдө эме жандуу ырдап бериш керек да. Арда ошондой правила деп коет го. Жандуу ырдап бериш керек да, сөзсүз түрдө. Бизде кандай ойлойсуз? Ошол шарттар түзүлүп, анан ушундай буйруктар чыктыбы же болбосо кандай ойлойсуз? Бизде туура эле жандуу ырдагыла деген шарт койгон. Бизде жандуу, мисалы өзүң жеке концертиң болсо, жандуу бериш керек да. Мисалы оркестр болобу, баягы бенд болобу,
жандуу ырдап бериш керек да. Эл мисалы эл сага келип атат. Эл деген акча төлөп атат, билет алып атат. Сөзсүз түрдө жандуу ырдап беришиң керек. Ошол эс алып кетиш керек адам, жандуу чыгармалардан, ырлардан. Ооба, албетте. Анан бизде эми бүт жерлерде, көп жерлерде мындай шарттар түзүлгөн эмес да. Көбүнчө айтып атпайм, мен жогоруда айтып кеткендей, ошол аппаратура жагынан кичине биздики көп жерлерде аппаратура жандуу ырдаганга дал келбейт да. Түшүнүктүү. Ислам мырза, айтсаңыз, концерт демекчи, концерт берүү планыңызда барбы? Өзүңүздүн жеке концертиңизди дегеле качан бересиз? Жеке концертим азыр планда жок, чын айтсам. Анткени концерт берүү үчүн көп каражат керек да. Анан музыканттарга төлөш керек, аренда төлөш керек. Бирок ошондой ой бар негизи элечи. Анан кылганга жараша жакшы кылыш керек. Майын чыгарыш керек дегенде. Азыр планда жок. Байкал бир спонсор чыгып эле, каражат жакшы чыкса, берсе болот концертти. Анан ойлойм мен мындай жөн эле байкал концерт бериш керек деп эле чыга бербей, мындай жакшы чыгарыш керек да, жакшы бериш керек концертти. Ал үчүн каражат, жакшы каражат керек. Мен айттым го жанагы финансы деген байкал музыканттарга аренда, зал көп, расход көп да, аябай. Аны мисалы келген көрүүчүлөрдөн жаап кетүүгө мүмкүн эмеспи азыркы күндө? Мисалы концерт бергендер көп эле го азыркы учурда. Азыр эми концерттер болуп атат эми. Бирок мындай билбейм, андай концерт. Профессионалдуу деңгээлде эмес дейсизби, же кандай дейсиз? Антип өткөрүп кое берсе болот дейсизби? Жок, андай өткөрсө болот, бирок мен мисалы мен берсем, башкача бермекмин да. Мына бир 3-4 жыл мурун Ырыскел Досмукулов берди. Байкебиз. Жакшы концерт болду. Чыныгы жандуу үн менен бүт жандуу болду да. Бирок байкал ошол жана каражаты аябай көп кетти да, мен ушун боюнча. Келген элки жапкан жок, Ал ошо спорт сарайында болду. Биз дагы ошол жерде ырдадык. Бирок ушул каражаты жетпей калды да. Бирок бергенге жараша ошондой бериш керек деп ойлойм да. Мындай концерт андай бере берсе болот эми, бирок андай мага жакпайт. Мага байкал чет өлкөлөрдө берет го. Ошол живой состав деп коет, ошол менен берген жагат. Кадимкидей мындай бэк-вокалисттер менен или ошол же болбосо ошол оркестр менен. Мисалы бизге жакында Алексей Чумаков келген жатат, мен ошонун концертин көрүп келгим келип атат. Бирок байкал соц тармактардан көрөм, интернеттен көрүп калам. Негизи эле Чумаков, Алексей Чумаков өзү музыкант эмеспи? Анан ар дайым кайсы жака барбасын өзүнүн байкал бендин алып жүрөт да, состав ошол. Ошол бенд менен, анан бэк-вокалисттер менен сонун концерт өткөрөт да. Эми мен ошондой өткөргүм келет да, негизи. Профессионалдуу деңгээлде, жогорку деңгээлде өткөргүм келет. Эң сонун. Анда ошондой бир убакыт келет деген ишеничтебиз, концертиңизди күтүшөт болуш керек сиздин көрөрмандарыңыз деле. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо улантабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар. Биз болсо программабызды уланталы, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздү жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу жана бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт.
Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо программабызды уланталы. Биздин студиябыздын коногу ырчы бизде Ислам Акматов бар. Ислам мырза, айтсаңыз, баягы көбүнесе ушул чет элдик ырларды аткарганды жакшы көрөм, жакшылыктарга барганда деле дедиңиз. Чет элдик музыканттардын концерт койгонун көбүрөөк көрөт экенсиз, ошондой кылгым келет дедиңиз. Деле биздин кыргызстандык ырчылардан сиз балаган талант ким? Негизи балагандарыңыз барбы? Же бир гана чет элдиктерби? Жок, бизде Кыргызстанда бар. Мен үчүн номер 1 ырчы бул Актан Исабаев деп ойлойм, деп эсептейм. Анткени Актан байкенин чыгармачылыгы аябай жагат мага. Ошонун ырлары менен өстүк биз. Жакында эле биз мен ошол той бердим. Актан байкени чакырып келип колдоо көрсөтүп, поддержка дегенде, поддержка кылып баягы ырдап кетти. Анан мен ошол баягы мечта деп коет го. Мен ойлоп аткам да, ошол бир той же бир майрамдык бир кече болсо, ошол Актан байкени чакырам деген мечтам болчу да, ошол Орундалыптыр да? Орундалды да. Баягыда биз үй бүлөбүз менен ошол той берип, ошондо Актан байке келип ырдап кетти. Бала кезимден бери эле ушул Актан байкенин ырдаганы жагат. Аябай сыйлайм чыгармачылыгын. Адам катары сыйлайм, чыгармачылыгын сыйлайм. Мен үчүн номер 1 ырчы ушу Актан деп эсептейм да. Жаштар арасындачы? Жаштар арасында биз курактуулар ошо Мирбек Атабеков жакшы ырдайт. Бизде негизи ырчылар көп, баягы ресторанда ырдагандар көп. Бирок алар негизи эле баягы эстрадага чыгышпайт да. Шоу-бизнеске чыккысы келбейт. Андай ырчылар да көп бизде. Көп жакшы ырдаган ырчылар аябай көп бизде. Бирок алар чыкпай калган да. Аларды эл билбей калган, мындай айтканда. Кафе ресторандарда көбүрөөк иштешет. Кафе ресторандарда ошо көп иштеп, ошол кабак деп койчу эле. Кабак деп коет, ошо кабачный ырчылар деп коет. Ошо кабачный ырчылардан ошо аябай көп ырчылар бизде. Сонун ырдагандар бар, бирок алар билинбей калды да, билинбей кетти деген. Элдер көп билбей калды аларды. Чыныгы баягы талант ээлери өздөрүн катып чыкпаган себеби да эмне болду экен, балким өзүн теңегиси келбейби? Эстрадага чыгып, Жок, алар негизи мен ойлойм да, байкыл. Шартка жараша. Жок, шартка жараша, эми анысы деле болушу мүмкүн, бирок эң башкы бул биринчи нерсеси бул уялат болуш керек деп ойлойм да. Баягы элдин сүрү бар го. Мисалы, концертке чыкканда бир жерде ырдап чыксаң, мисалы, ошол ырчылар ошол уялышат да. Элдин бетин карай албайт, мындай. Ошон үчүн мисалы ресторандарда мындай свободно ырдап, аркы-берки карап, ушинтип жүрө бересиң да, ошол ырчылар ушундойго көнүп калган да, бирок ырдаса аябай сонун да. Аябай күчтүү ырчылар көп бизде. Сиз ошентип иштедиңиз беле? Ооба, мен иштегем. Кабак бул мындай мурун байкелер айткандай, хорошая школа деп койчу да, орусча. Кабактан эле өстүк көбүнчөбүз. Мисалы, ошол Мирбек, Омар, Арсен, көптөгөн ырчылар кабакты ырдап өсүштү го. Кабактан сабак алып атышты да, мындай айтканда. Көптөгөн ошол жана чет өлкөдө ырлар менен биз чоңойдук да. Ошонун кабактан ырдап үйрөнүп дегендей. Азыркы мына мисалы конкурстарга барып атканда
конкурстарга барып жүргөндөр мисалы могу жакында эле Азат Райымбердиев барды, Беки Исраилов, Миңжашар баарыбыз ошол кабактан чоңойгонбуз да. Ошол жактан тажрыйба алганбыз. Демек ал жерде жакшы бир үндү коюуга, эл алдында бир жакшы ырдап чыгууга мүмкүнчүлүктөр бар экен да демек. Ооба. Эми бакыл адамдын өзүнүн дагы көп нерсе бар. Мисалы, эми кабакта ырдагандар көп эле. Анан адамдын өзүнүн талантынан да көп нерсе баягы кандай десем, эми талант көп нерсени чечип коет да, мындай айтканда. Мындай көп ырчылар бар. Кыздар арасында Айганыш Абдиеваны көп айтышат, ушул көп ырдап жүрүп анан эстрадага аралашкан дешип. Айганыш Абдиева азыр деле иштейт. Айганыш Абдиеваны мен бир 11-12 жашында мен таанычумун. Анткени мен өзүнүн бир тууган эжеси менен иштечүмүн. Анда Айганыш кичинекей кыз болчу, ошондо келип биз менен чогуу ырдап, ошондо кызыгып жүрчү да. Анан ал кийин чоңоюп, ошол өзү дагы иштей баштады. Азыр деле биз жакшы мамиледебиз. Бирибизге барып ырдап турабыз да. Жакшы. Анан Айганыштан деле мисалы башка ырчыларды мен деле көп билем. Ошо кабакта иштегендер. Сонун ырчылар көп да негизи. Элзат, Эльвира дегендер бар. Айжан Мусуалиева дегендер бар. Ошо эмнеге мен өзүм деле таң калам, эмнеге ошол чоң сахнага чыгышпайт. Шоу бизнеске кошулбайт дегеним да. Эстрадада кармалып туруш үчүн, эл алдында болуп туруш үчүн эмне кылыш керек деп ойлойсуз? Кандай дейсиз? Эстрадада, мисалы, сиз деле бир канча жыл мурун эле чыккансыз. Азыркы күнчө Ислам Акматов деп баягы ушундай ырчы бар деп эл жакшы тааныйт да. Анан кармалып туруш үчүн эмне керек деп ойлойсуз? Кармалып туруш үчүн жакшы ырларды чыгарыш керек го дейм. Бирок эл деген эл экен. Эл деген мисалы эл деген бат эле унутуп калышат экен да. Мен ошону байкадым. Мен мисалы 2010 жылы аябай ооруп жүрдүм, сыркоолоп жүрдүм. Ошол ооруп баштаганда мен көп ырларды чыгарбай калдым, анан акырындап унутула баштадым да. Мисалы Периште менен катуу чыккансыз, эл аябай жакшы кабыл алып, андан кийин чындап ырдап жүрдүңүз, бирок Ислам Акматов кичине көрүнбөй кеткен, демек сыркоолоп жүргөн экенсиз да. Мен сыркоолоп жүрдүм. Анан ырларды чыгарбай жүрдүм, клиптерди да чыгарбай жүрдүм, ошондой элден угуп каласың да. Мисалы бирөөгө жолугуп калсаң, сен эмне чыкпай калдың, эмне болдуң депчи. Анан көп баарын айта берчү эмесмин да. Бирок ошол чынында эле мен ооруп жүрдүм аябай эле. Ошондо көп ырлар жазылбай калды да. Бирок ырчы деген жумушу жүрүп туруш керек экен да, мындай ырлар жазылып, клиптер чыгарып, чыгарбай, ырдабай калсаң, унутулуп калат экенсиң да. Ошон үчүн ырчы деген ар дайым жумуш үстүндө болуш керек да. Ден соолугуңуз азыр жакшы элеби? Азыр жакшы эле, Кудайга шүгүр. Ден соолук жөнүндө айтып бериңизчи, чындап көрүүчүлөргө эмне деп билесиз, балким баалайсыз, ден соолукту кандай карашыбыз керек, ошолор жөнүндө айтып бере аласызбы? Ден соолук деген бекерден айтпайт экен. Оорубай жүрсөк, биз мындай түшүнө бербейбиз да, көп нерсени байкай бербейбиз, анан ооруп калганда, ушуну бир караш керек, билиш керек деп калабыз го. Ден соолук чынында эле баягы бекер айтпайт экен, ден соолук биринчи байлык деп. Ден соолугуң жок болсо, эчтеке көңүлүң жок болот экен да. Эчтеке кылгың келбейт, ошол баштан өттү да. Анан азыр мисалы жаш өткөн сайын ден соолукту биз карап баштадык. Мен азыр деле мисалы диетадамын. Мисалы мен диетада
диета кармап жүргөнүмө көп болду. Туура тамактануу менен жүрөсүз. Нан жебейм мисалы. Ун менен жасалган тамактарды жебейм. Бирок жакшы экен ошондой. Мен мисалы диета кармаганыма 2 жылдан ашты го дейм. Сонун өзүңдү сонун алып жүрөт экенсиң да мындай. Башкача экен да, негизи жеңил жүрүп калат экенсиң да. Тамактан көп нерсе баягы орун баары тамактан чыгат экен да. Мен ойлойм да. Туура эмес тамактануудан. Туура эмес тамактануу. Азыр дагы экологиябыз биздики начар. Мисалы илгерки адамдар 80, 90, 100 чейин жашашчу да. Азыр адамдар андай жашабайт. Кээ бирөөсү эле бир 80ге чыкса ошол жакшы да. Бирок биз мисалы бир 35-40ка чыгып калсаң, уже өмүрүңдүн жарымысын уже жашап койсуң да. Ошо ден соолукту караш керек экен адам. Бизде баягы кыргыздар ооруп калганда эле баягы доктурга барып текшерилип дегендей, андай болбош керек да. Ошо мен дагы азыр өзүм балдарымды үйрөтөм, муну жебе, тигини жебе. Ден соолугуңду жакшы кара деп. Чынында эле адам ден соолугун мындай караш керек экен да, чынында эле баягы адамдын башынан өтпөгөндөн кийин билбейт экен да, башынан өткөргөндөн кийин ошондо адам биле баштайт экен. Ошон үчүн туура тамактанууга чакырасыз, Ооба, туура тамактаныш керек. Баарына мен ден соолук каалайм. Эч качан оорубагыла дейли, биздин көрүүчүлөр дагы негизи ушул дарыгерлер деле көбүнчөсү айтышат го, баардыгы туура эмес тамактануудан башталат деп. Ошондуктан туура тамактанууга өтүңүздөр дейли, урматтуу көрүүчүлөр. Баарыңыздарга Кутмантан каалаган Ки чай ичели программасы жана биздин студиябыздын конугу Ислам Ахматов бар экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Жана биздин маегибиз уланат. Бир аз тынуудан кийин сиздер эч кайда алыстабай туруңуздар. Эгерде суроолор болсо, бизге дагы берсеңиздер болот. Кеттик алдыга. Программабызды уланталы, урматтуу телекөрүүчү, Ки чай ичели программасын көрүп жаткан болсоңуз, анда биз сүйүнүчтөбүз, кубанычтабыз, катарыбызда болуп туруңуз дейли. Биз маегибизди улантабыз, ага чейин көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү жөнүндө айта кетели. Демөөрчүбүз Пиала Голд чайы. Жаңы Пиала Голд Ceylon дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизди жана үй бүлөлүк салттарыңызды эске алуу менен түзүлгөн. Алар эң жаңы чай жалбырактарын кылдаттык менен тандап алышкан. Алар сиздин үй бүлөңүздө жакшы көргөндөй, эң сонун чай үчүн жыпар жыттуу жана бай даамдын эң сонун айкалышы. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Пиала Голд Ceylon сүйүктүү тамактарыңыз менен мыкты айкалышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо программабызды уланталы, студиябыздын конугу ырчы аткаруучу Ислам Ахматов бизде конокто. Ислам мырза, айтсаңыз, мурда көбүрөөк баягы эл аралык Кыргызстандын ичиндеги конкурстарга катышып турчусуз да. Азыркы учурда ушундай конкурстар дүйнөлүк деңгээлде дейли, эл аралык деңгээлде дейли, өтүп жатабы, катышуу пландарыңыз барбы, чакырып атышабы? Жана сиз балаган конкурс кайсыл азыркы учурда ырчылар арасында? Мен балаган Россия өлкөсүндө азыр «Ну-ка все вместе» болуп атат. Ошого барып келейин деген ойдом. Анан «Голос» деген да конкурс бар. Ал жака да барайын деген ойдом. Бирок ошол жана жогоруда айтып кеттим, ошол баары каражат менен чечилет экен. Ал жерге барып келишиң акчасы жагынан бир топ чыгат да. Баягы 2009-2010-11 жылдары мен ошол «Новая волна»
конкурсуна барып жүрдүм, полуфиналга өтүп аттым, ал жерге барып ошол сынакка катышып дегендей. Анан бирок мени такыр өткөрбөй коюшту да. Өткөрбөсө деле мен ошол жыл сайын эле бара берчүмүн да. Бара берем, бирок такыр өткөрбөйт да. Анан бир жолу мага конкурстан кийин баары ырдап бүтүштү да, анан мен сыртта турсам, анан Ревзин деген бар, продюсер. Мени чакырды. Можно вас деди да. Молодой человек, можно вас деп, анан жанына барып, анан таанышып, очень хорошо поете деди, жакшы да эткенсиз. Вообще сонун профессионалдуу ырчы экенсиз. Бирок тилекке каршы биз сени өткөрө албайбыз деди да. Анан мен аны карап, эмнеге десем, мен мындай ты состоявшийся певец деди да. Сага бул жерге келбей эле коюш керек, сен келбей эле кой деп эле мага бетим айтты. Бул жерде мындай жаңы ырдап, жаңы чыгып келаткан ырчыларды алабыз деди. Сен болсо профессионал турбайсыңбы? Биз аны байкап койдук. Ошон үчүн сен бул жака эми таарынба, бирок бул жака келбей эле кой деди да. Канча жыл бардыңыз эле? Жаман көрбөй, келбей эле кой деди. 2009-жылдары барып баштадым. 3 же 4 жолу бардым да. Такыр өткөрбөй коюшту да мени. Жакшы эле мындай ырдап баштаганда эле зал мындай жарылып, муш болуп, бирок ошол жюрилер өткөрбөй коюшту да мени. Андан кийин барган жоксуз? Андан кийин мен барган жокмун. Бул ага чейин мен Шабытка барып келдим, Шабыттан гран-при утуп келдим. 2008 жылдар болуш керек, Анан Чолпон Жылдызга катыштым, актан да уттум. Мейкин Азияга катыштым. Актан 2 орун алдым. Ошо. Бизде Кыргызстанда азыр ырчылар арасында өткөргөн атайын конкурстар боло элек, көп жылдан бери. Кыргызстанда Мейкин Азия деген сыяктуу мурда көп уюштурулчу эле, Мейкин Азия болду. 2 жыл өтүп калды го дейм. Бирок бизде Кыргызстанда болду элек. Мейкин Азиядан кийин болду элек. Мен ошол ошол конкурска сынакка барып келейин деп атам өзүм. Анан ошондой пландар болуп атат. Көрөбүз эми. Каражатка жараша барабыз да. Бардыгы келип эле каражатка такалат экенде. Ооба да. Каражат көп керек аяка. Самолет учуш керек, ал жерде жашаш керек. Басып жүрүшүң, тамак жегениң бүт акча да. Ушул жакта сурагым келип атат. Каражатыңызды ырчылыктан эле табасызбы же өзүнчө да бизнестериңиз барбы? Азырынча мен ырчылыктан эле табам. Той-пойлорго барабыз. Жанагындай паптарда да ырдап калабыз. Эми Кудайга шүгүр көп эле жерге чакырышат. Жакшы. Үй бүлөңүз жөнүндө айтып бериңизчи, балдарыңыз канча балалуу болуп калдыңыз? Үй бүлөм боюнча 2 балам бар. Кызым бар, анан ушул жылы эркек балалуу болгон февралда. Анан жакында эле 14 октябрда биз той бердик. Балдарыңыз кабыл, Эркек балама той бердик, жентек той бердик. Ошол Аврора ресторанында болду. Келинчегиңиз чыгармачыл адам эмес? Келинчегим чыгармачыл адам эмес, өзү медик. Ошо косметология деп коет, ошол тармакта иштейт. Сизди кандай түртүп турабы? Давай ырда, сен деген мындайсың деген сыяктуу профессионал ырчысың деп. Аны күндө эле кулагыма куюп турат, өзү дагы эми байкыл чыгармачыл адам болбосо дагы мен чыгармачылыгымды колдойт. Ар дайым мени сен ырдашың керек, ырларды чыгар, мындай ырларды чыгар деп мени
күн сайын ошол мээме куя берет да, сен мындай кыл, тигиндей кыл, иште деп поддержка берип турат да. Мен ырдаган аябай жактырат өзү негизи. Анан сен мага айтат да, сен бул дүйнөгө байкыл ырчы болуп жаралдың, сен деген ырдашың керек, өзүң күйөрмандарың бар, ошолорду кубандырышың керек дегендей. Клиптер чыгарышың керек, сен ырда, сен деген ырдашың керек. Байкыл чыгармачыл адам болгондон кийин деп айтат да. Колдоп турат экен. Колдоп, ар дайым колдоп турат. Эң сонун. Билишимче сиздин кесибиңиз башка, Мен кесибим музыкант эмессиз. Жок, мен музыкант эмесмин, мен кесибим юридикалык академиясын бүткөм. Кесибим боюнча салыкчымын. Налог. Эмне болуп ырчы болуп калдыңыз анан? Мектепте окуп жүргөндө мен ошол бир 7-8 класстан баштап ырчылыкка кызыга баштадым. Анан сольфеджио деген сабак бар болчу, ошол жака кирип, биз хор менен ырдайбыз да. Хор менен ырдап атканда биздин бир мугалимибиз бар болчу, Ольга Владимировна деген. Вот, сен жакшы ырдайсың, исламчик, ты хорошо поешь деп мага айтып калчу да. Бирок көп көңүл бура берчү эмес экенмин да. Мен ошол менде талант бар экенин көп байкачу эмес экенмин чынында эле. Эми мындай ырдап койчумун, бирок ойлочу эмес экенмин да, мен мындай Кудайдан берилген талант бар экен деп. Бирок мага ошол эже айтып берчү да. Сен деген ырдашың керек. Сен деген үнүң бар турбайбы? Давай ырда, кел. Мен сени үйрөтөм. Сабактан кийин келип тур бияка депчи. Мен ошондо кызыкчу эмес экен да. Анан кийин байкыл чоң класс болуп бир 9-класс болгондо мындай серьезно уже кызыга баштадым да. Анан биз жанакыл мектепте ар кандай конкурстар болуп калчу, осенний бал дегендей, ошондойлор конкурстарга чыгып жүрдүк. Ошондо ырдап баштадым да мен. Анан мен ойлочумун бир топ түзөм го деп, группа кылам го деп, өзүм досторум менен, жанында досторум менен, жакын досторум ырдап жүрчү. Ошондо биз байкыл мурун Backstreet Boys, NSYNC деген группалар бар болчу, ошолорду туурайбыз. Биздин эстрадада Элес деген группа бар болчу. Элести туурайбыз деп ошентип анан жанымда досторум менен ырдап жүрдүк да. Анан ошол, бирок азыр эң байкыл аянычтуу нерсе, мен музыкалык ошо билим албаптырмын да. Ошого аябай өкүнөм да. Анан ырдап жүрүп эле демек Юр академияга барып тапшыргансыз. Ооба, 11-классты бүткөндө Юр академияга тапшырдым. Анан музыкалык билим алган жокмун да. Музыкалык сабак алган жокмун. Байкыл эме деп коет го. Самоучка деп коет го. Самоучка болдум да. Түшүнүктүү. Анда келиңиз биздин көрүүчүлөр үчүн жакшы бир чыгармаларыңыздан аткарып бербейсизби? Кыргыздын бир эски ырын ырдап берейин. Макул. Саройдун гана салкын ай тоосунан сагызган канаң учат тез осунан санамаганаң алыбай издесем кантейин таба албай койдум из осунан салкындуу гана жерге ай тоосунан сагызган канаң учат тез осунан санамаганаң алыбай издесем кантейин таба албай койдум
Бали сонун чыгарма. Чоң рахмат сизге келип бергендигиңиз үчүн, жакшы чыгарма аткарып бергендигиңиз үчүн. Бул биздин демирчүбүздөн сиздерге үй бүлөңүздөргө белек кылалы, чай ичип коюңуздар. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде Ислам Акматов конокто болду. Сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.